Кыргызстандык журналист Азиза Бердибаева коррупцияга жана Райымбек Матраимовго каршылыгын билдирип жылаңачтанды. Бул тууралуу ал өзү жазып чыкты. Мен биздин чиновниктердей эмесмин. Мен өзүмдүн айткандарыма жооп берем. Эгер мен өзүмдүн жарандык пикиримди чечинип билдирип жатсам, бул менин укугум. Эгерде биздин өлкөдөгү көйгөйлөргө чечинип эле көңүл бурдура турган болсок, анда макул, чечинейин. Менин денем укмуш болбосо дагы мага баары бир. Мен жылаңачтанып Райым миллиондун ишине реакция берүүнү кааладым. Эгер силердин жырыңарга уруулар, коррупционерлер тийбей, жылаңач кыздар тийсе, анда силер башыңар менен эмес, башка жериңер менен ойлоносуңар, деп жазды журналист. Эскерте кетсек, Гапарайтиев атындагы Көркөм сүрөт искусство музейинин Феминалия аттуу көргөзмө уюштурулуп, жылаңач кыздар кызуу талкууга алынып, жетекчиси Мира Жаңгарачева кызматтан алынган. Ошондой эле экс-президент Роза Отунбаева Гапарайтиев атындагы Көркөм сүрөт музейинин мурдагы директору Мира Жаңгарачеванын кызматтан алынышына байланыштуу бийлик реакция кылбаганын сындаган. Футбол боюнча улуттук курама команданын коргоочусу Азамат Байматов Дордой клубунан кетти. Футболчу менен Дордой клубунун ортосундагы келишимдин убактысы бүттү. Эскерте кетсек, Азамат Байматов аталган клубка үстүбүздөгү жылы кошулуп, жалпы 22 оюн өткөргөн. Анда жалпы 3 гол киргизип, 2 жолу голдун пас жарата алган. 2019 жылдын 24 ноябрь күнү болжол менен саат 8:30 чамасында Амантур, Бойка, Нупу, Боко кайманаттуу аттуулар шериктери менен Аксы районунун Кербен шаарынын борборунда жайгашкан Талант авто сервисине дубалдан ашып киришип, ТК аттуу жаранга белгисиз үлкүдөгү ок атуучу курал такашып, жабырлануучуну сен урдалган автоунааларды сатат экенсиң, бизге 500 000 сом бересиң, деп опузалап акча талап кылышып, Кербен шаарынын четине автоунаа менен алып чыгышып, болбосо өлтүрүп коебуз деп коркутушкан. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Бул окуя боюнча жабырлануучунун арызынын негизинде кылмыш иши козголду. Тергөөнүн жүрүшүндө жабырлануучунун опузалап коркуткан учурда Нокен районундагы үйүмдө 300 000 сом акчам бар, ошону берем деп Кербен шаарынан чыгып келе жатканда бензин куябыз деп капчыгындагы 7500 сом акчасын Бойка баарын бере берчи деп алып койгондугу, Ташкөмүр шаарына жеткенде Бойкадагы тапанча менен оозуна такап, алдасаң жердин түбүнөн болсо да таап алабыз деп коркуткандыгы. Ал эми Нокен районундагы үйүнө келип короосуна кирген учурда ТК каракчылардын колунан качып кутулуп кеткендиги белгилүү болгон. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында кылмышка шектүү катары мурда бир нече жолу соттолуп чыккан. Өзгөн районунун тургундары кармалышып, 2 айга убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Сүйүн Өмүрзагов Кыргыз Республикасында дене тарбия менен спортту өнүктүрүү боюнча көп жылдык жемиштүү иштери үчүн дене тарбия жана спорттун отличниги төш белгиси менен сыйланды. Күбөлүк менен төш белгини Ички иштер министринин биринчи орун басары, милициянын генерал-майору Сүйүн Өмүрзаковго Кыргыз Республикасынын жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Канат Аманкулов тапшырды. 2019-2020 окуу жылынын базистик окуу планына ылайык окуучулардын кышкы эс алуу 30 декабрдан башталып 13 январга чейин уланат. Бул тууралуу Билим берүү жана Эли министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Окуу жүктөмө 5 күндүк жалпы билим берүү уюмдарына сабак дүйшөмбү 13 январдан башталса, мектеп гимназиялары 11 январ күнү окууга барышат.